Арбаңыздар бүгін Қырғызсту кезінің кеңсесінде кедеге кеңеш біз аны кооператив Қырғызстандағы айыл чарба кооперативтерді түзүү зарылчылыгы жана максаты деген теманы тегерегинде кеп кылып атабыз. Біз бүгін ушул теманын тегерегинде конокторду чакырганбыз. Мен дегенде тааныштырып алайын. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаментинин директору Нурлан Кожогулов агабызды чакырганбыз. Андан кийин кредиттер союзунун ассоциациясынын төрагасы Абдилашим Исраилов агабызды чакырдык. Мурдагы айыл чарба министри Карпек Асановду чакырдык. Кредиттер союздар компаниясынын төрагасы Өмүрбек Кожековду чакырганбыз. Ак суу айылындагы 30 кооперативдин өкүлү Аскарбек Сулайманов агабызды чакырдык. Айыл чарба продукцияларын өндүрүүдөгү инновациялык проекттер боюнча консультант Манас Саматов агабызды чакырганбыз. Андан кийин кредиттер союзунун мүчөсү Алымбек Эрдөлөтов агабызды чакырдык. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Анда эмесе биз бүгүн темабызды баштай берелик. Кооперациянын келечеги жана анын максаттары. Эмне үчүн биз бүгүн кооперативди түзүүнү көздөп атабыз? Анын кандай Кыргызстанга, элге пайдасы бар? Сөз сизде. Нурлан ага. Сиздерге чоң рахмат. Ушул коомчулуктун өкүлдөрүн чакырып, ушул айыл чарба кооперациясын талкуулап сөз кылалы деген максатыңарга чоң рахмат. Кооперация бул эмне? Бул бүгүнкү күндө учурдун эң негизги талаптарынын бири. Себеби айыл чарбасында азыр 500 миңге жакын айыл чарба субъекттери пайда болду. Булар ошол айыл чарба кооперативдери, дыйкан чарбалар, ишкерлер, компаниялар. Жылдан жылга бул тенденция өсүп жатат. Жер үлүштөрү майдаланып, субъекттердин саны көбөйгөнү менен биз бүгүнкү күндө ушул өзүбүздүн эң негизги айыл чарбасынын ресурстары болгон жер, суу, каражаттарды пайдалануу, техникаларды пайдалануу боюнча, жаңы технологияларды кийрүү боюнча иш жылган жок. Себеби майда чакан чарбалардын базасында мындай иштерди алып барууга мүмкүн эмес. Ошондуктан биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин указы чыккан. Былтыркы жылы өзүңүздөр билесиздер, ушу айыл чарбасын мындан ары өнүктүрүү боюнча бир катар бизге максаттар, багыттар белгиленген. Ошондо эң негизги болуп указдын башында ушу айыл чарбасын кооперациялоо, кооперацияны жайылтуу боюнча тапшырмалар берилген. Эми бул багытта буга чейин деле иштер жүргүзүлгөн, бирок ошол указ чыккандан кийин бир катар иштерди биз аткардык. Мына биз 2023 жылы ушул айыл чарбасын кооперациялоо боюнча мамлекеттик программаны кабыл алганбыз. Мына ошол программанын негизинде бир катар иш чаралар белгиленген. Бул ушул кооперативди түзүүгө багыт берүү, аны колдоо, аларды ресурстук камсыздоо, финансылык жактан камсыздоо, андан сырткары кадрларды даярдоо, негизги каражаттар менен камсыз кылуу боюнча бир катар тапшырмалар берилген. Мына ошолорду ишке аша баштады. Мына өзүңүздөр билесиз, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен 309 айыл чарба кооперативтерине ушу мамлекеттин карамагындагы айыл чарба жерлерин конкурстан сырткары берүү артыкчылыгы берилди. Мына 3-жылга кетти. 3 жылдын ичинде 17 миң гектардан ашык ушу мамлекеттин карамагында айыл чарба жерлери кооперативтерге ижарага берилди артыкчылык менен. Андан сырткары ушул каржы маселесин чечүү боюнча, бириккен айыл чарба өндүрүүчүлөрүн каржылоо боюнча мына былтыркы жылы министрлер кабинетиндагы токтому менен бириккен айыл чарба өндүрүүчүлөрүн каржылоо долбоору ишке кирди. Бул долбоор менен да 4 миллиард сомдон ашык акча каражаты каралып, биринчи кезекте ушул айыл чарба кооперативтерине биргелешкен эгерде компания болобу же болбосо өзүнчө ОСО болуп түзүлгөн айыл чарба субъекттерин каржылоо боюнча долбоор башталды. Бул долбоор менен 5 жылга чейинки мөөнөттө ар түрдүү багытта талаачылык болобу,
мал чарбасы болобу же болбосо техника сатып алабы же болбосо жаңы технологияларды кийреби же кайра иштетүү багытында болсун 6% менен 5 жылга чейинки ушул насиялар бөлүндү. Андан сырткары ушул кооперациялардын бир багыты болгон кластердик жол менен өнүктүрүү боюнча ушул айыл чарба комплексин каржылоо долбоору 3-жылдан бери иштеп атат. Бул багытта дагы ошол дыйкандардын өздөрүнүн бирикмелери, кластерлери аркылуу дагы ушу кластердин тегерегинде бириккен. Бул дагы кооперациянын бир түрү. Мына ошону каржылоо боюнча да мына акча каражаттары берилип атат. Мындан сырткары бир катар министрликтин, өкмөттүн чечимдери менен ошол мурунку чарбалардан калган инфраструктура түзүмдөрүн негизги каражаттар болобу, кампалар, складдар болобу же болбосо мастерская, ремонттук базалар болобу мына ошол кооперативтерге берүү боюнча. Андан сырткары ушул МТСтерди түзүү, МТС да ушул кооперациянын бир түрлөрүнө кирет. Мына ушул багытта дагы ушул министрликтин, өкмөттүн чечимдери бар. Бул боюнча дагы ошол жардамдар берилип атат. Андан сырткары ошол окутуу, кадрлар даярдоо, ушу кооперацияны түзүүдө лидерлер керек. Ошолорду жетектеп кете турган адистер бул боюнча дагы тапшырмалар берилген. Андан сырткары каржы министрлигине, экономика министрлигине ушул продукцияны өндүрүүдө, аны сатып алууда, кайра иштетүүдө дагы ушул жардам берүү жагы каралган. Бул боюнча дагы бир катар иштер жүрүп атат. Эми талкуунун жүрүшүндө дагы айтылат. Кыскасы бүгүнкү күндө бизге коюлган тапшырмаларды аткарып атабыз. Бирок ушул жеринде дагы биз байкап атабыз, кооперацияны түзүүдө, анын ишин алып кетүүдө, жардам берүүдө бир катар тоскоолдуктар бар. Биринчи кезекте ошол биздин дыйкандардын бүгүнкү күндө экономикалык абалы мына 30 жылдын ичинде агрожер реформасы жүргөндөн бери ар түрдүү деңгээлде бутуна туруп экономика жактан туруктуу иштеп кеткен ири дыйкан чарбалар бар. Булар ошол мындай кооперация берүүгө көп макул эмес. Андан сырткары жергиликтүү бир социалдык ошол коррупциялык дагы жагдайлар бар экен байкадык. Ошол жерди бөлүштүрүүдө, ошол жерди кооперативтерге, анын түзүлүшүнө, ошолорго жардам берүүгө каршы болгон бир группалар бар. Бул ошол жергиликтүү депутаттардан да бар экен. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн да бар. Анан биз анализ кылсак убагында, эми азыр жокко деп ойлойм, криминалдык элементтер да кийлигишкен жерлер бар. Мисалы Чүй облусунда, Көлдө бир топтор ошол айыл чарба жерлерин басып алып, өздөрү иштетишип, же башкаларга арендага берип, субарендага акча тапкан группалар бар экен. Анан ошол кээ бир жерлерде ошол элибиз дагы мурун кооперативтерге биригип иштеп, анан натыйжа болбой, алдатып ийип, же банкрот болуп калышып, өздөрүнүн каражаттарынан ажырап калгандар бар экен. Ошондой бир пессимисттик багыттар да бар экен. Мына ушулардын баарынан жыйынтык чыгарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ушул негизги багыт, кыскасын айтканда, айыл чарбасын бириктирип, жанагындай жерди натыйжалуу пайдалануу, сууну натыйжалуу пайдалануу, техниканы натыйжалуу пайдалануу, жаңы технологияларды кийрүү менен ошол өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн өстүрүп, ушу көлөмү менен гана бир чектелип калбай, ошо сапатын экспортко чыгарууга, жана биздин кайра иштетүү өнөр жайына керектүү продукцияны бергенге аракеттенишибиз керек. Бунун бирден бир гана жолу ушу айыл чарба кооперациясы. Ошондуктан бул багытта биздин министрлик, биздин департаментке бул милдетти жүктөдү. Биз 3-жылдан бери ушул багытта иштеп атабыз. Жана программабыз бар. Андан сырткары президентибиздин указдары, өкмөттүн чечимдери бар. Бул багытта биз иштери алып барабыз. Ошон үчүн бүгүнкү талкууга ушу коомчулуктун өкүлдөрү, мына бул жерде Абдулашим Исраилович отурат, ушул каржы багытында иш алып барган ушул кредиттик союздардын компаниясынын жетекчилери отурат. Булар ушул биздин кооперациянын бир түрү, каржылык кооперациясы деп койсок болот, насия боюнча. Мына ушулар менен да биргелешип иштейли деп биз меморандум түзгөн атабыз. Биз бардык ушул жергиликтүү коомчулук болобу, дыйкандардын өкүлдөрү болобу, банк системасы, лизинг болобу, бардыгы менен биз
иштешүүгө даярбыз. Бул багытта биз дайыма иш алып барабыз. Азыр кооперация түзүлүп атат да, канча кооперация бар бизде? Эми кооперация бул агро жер реформасы башталганын баштап эле чарбалар тарагандан кийин түзүлгөн. Азыр Минюстун каттоосунда 5000ден ашык кооперативдер бар. Бирок иш Каттоодон өткөн 5000ден ашык. Мунун ичинде кооперациянын түрлөрү бар. Мына насия боюнча кредиттик кооперативдер бар, турак жай кооперативдери бар, айыл чарба кооперативдери бар, керек болсо мисалы жана гараждарды түзгөн кооперативдер бар. Кооперациянын түрү көп. Жанагы керек жарак кооперациялар бар, потребительская кооперация деген бар, алар дагы бар. Анан биз ошо статистика органдары менен жеринде бүгүнкү күндө иштеп аткан кооперативдер мына 2 жыл мурун 500 кооператив иш алып барчы, ошол ишин алып барып, анан отчет берип, продукциясын сатканда же болбосо башка өндүрүштө ошо кооператив катары иш алып барчы. Анан калгандарын биз ошол стат органдары баягы иштебей турган убактылуу категорияга алып барган. Мына ошол жанагы 2 жылдан берки көрүлгөн чаралардын натыйжасында мына 200дөн ашык иштейбиз деген айыл чарба кооперативи пайда болду. Кээ бир кооперативдер кайра жанданып ишин алып бара баштады, отчеттуулук болуп статистика органдары, андан сырткары биздин министрликтин органдары менен иш алып барып атышат. Ошол лизингке техникаларды алып, жана жер алууга конкурстарга катышып, андан сырткары ушу өндүрүштүк жумушун жандандырды. Бул албетте жакшы көрүнүш. Ошол биз ар бир түзүлгөн кооператив ошол өзүнүн үлүшүн кошот деп эсептейбиз. Мисалы үчүн мына акыркы убакта бир айылда биригип бир кооператив түзөбүз дегендер пайда болду. Мына мага Көчөгөн Нарын районунан Таш Башат айылынан чыгышты, ушу жаңы кооператив түзүп, бир айыл биригип киребиз деп атат. Анан азыр ошол биринчи уюткузун түзүп, 15 киши биринчи мүчө болуп кирип, жетекчисин шайлап, каттоодон өтүп, анан ошол биз менен иш алып бара баштады. Мына ушундай иштер. Бул айыл чарба кооперативи. Айыл чарба кооперативдери. Тоокат районунан чыкты, 100дөн ашык тургун биригип, ошо айылдын мурун иштетилип, анан пайдалануудан чыгып калган жерлерин өздөштүрүп кооператив түзөбүз деп 120 гектар жерге биригип өздөрүнүн үлүштөрүн кошуп иштеп баштап атышат. Бардык региондордо азыр жандануу бар. Себеби ушу мамлекет тарабынан алар колдоону сезип, аракет кылып иш баштайбыз деп атат. Биздин министрлик бул багытта колдоо көрсөтүп, мисалы ошол жерге сугат системасын кайра калыбына келтирүү, техникадан жардам берүү, каржылык жана банктар аркылуу жардам берүүнү колго алып атабыз. Мисалы үчүн ошол Ноокат районундагы Көкжар айыл өкмөтүндө 100дөн ашык киши, 102 киши биздин маалыматыбыз боюнча бир кооперативге бирикти. Мына ошол жерге үлүштөрү кайрак жер экен. Ошо кайрак жерине суу чыгарып берүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Союз убагында бир долбоор бар экен. Ошону көтөрүп чыгып, мына быйылкы жылдын иш планына кийирип, быйыл проектин түзүп, кийинки жылы ошол каналды салып беребиз деп, мамлекеттик каржылоонун эсебинен, капиталдык салымдардын эсебинен. Мына ушундай багытта жардамдар көрсөтүлөт. Бул багыттар боюнча мына Ысык көл облусунда дагы ушундай мисалдар бар. Алардын өкүлдөрү да айтып кетиш керек. Бүгүн мурдакы менин түшүнүгүм боюнча илгерки колхоз, совхоздо эле кооператив бир түзүлүп алып, анан кийин ошолор бирдиктүү продукцияны чыгарып, анан бирдиктүү сатуу маселеси да негизгиси турабы? Эми ирилештирүү маселеси мына 30 канча жылдан кийин келип актуалдуу болуп атат. Мына кече былтыр 23-июлда экен президент указ чыгарыптыр. Ошо министрлер кабинетине тапшырма бериптир. Ошол ирилешкен чарбаларды ирилештирүүгө кызыктыруучу чараларды көрүү, анан жана башка деп. Мен ошону окуп алуудан кубандым, чынын айтайын. Анан эми негизги максат эмне болот? Негизги максат ушул жеке фермерлер дагы ирилеше турган жерлерде ирилешкен чарбалар дагы мындай сапаттуу продукция өндүрүп, көбүрөөк өндүрүп, анан экспортко чыксак деп атат. Мына Акылбек Үсөнбекович шайлап жүрүп кетти го, тиги бир КАМАЗ тола турган бир районго барсаң, бир КАМАЗга толбойт экен деп атат. Ушул, конечно, бул өзү мүчүлүштүк болуп атат да. Менин жеке пикирим ушундай.
Бізде мына шу 30 қанша жылдан бері мына ораки жашылча өндүрүү, меме жемиш өндүрүү боюнча бул жеке чарбалар жакшы өнүктү. Аларга соответствующий шарттарды түзүп берсе, мисалы үчүн дагы өнүгүп, бирге өссө, биригишсе. А вот мына ораки негизги стратегиялык азык түлүктөрдөн айтайын, мына нан, эгин өндүрүү, жүгөрү өндүрүү, кызылча өндүрүү, эт өндүрүү, сүт өндүрүү дегендей баягы чоң көлөмдөгү продукцияны өндүрүш үчүн сөзсүз түрдө мен ойлойм ирилешип окат кылган жакшы болот го. Эми колхоз деп койсоң эле чочуп чок баскандай секиргендер бар. Колхоздун коллективный хозяйство, жалпы жамааттык чарба деген кепти. Кооперативдин деле ошо жамааттык чарба. Анан эми бир кезде, конечно, обидно. Мындан канча жыл мурда жанагы агрардык реформа деп өнүгүп калган немелердин баарын талкалап алдык. Чын-чынына келгенде эми айтпай койгого болбойт, себеби менин башыман өткөн. Ошо кезде мен дагы башкарма болуп иштегенмин. Ошо мына Өмүрбек Акылбек күзө эчтеке жебей ичпей эле айлык менен жашап, колхоздун экономикасын көтөрүп жүргөн элек да. Анан бизди красный директор деп душман кылды тап. Жанагы реформаторлор чыгып алып туруп, ызычуу. Анан эми ошонун аркасында эмне? Мына 10 миллион койду жоготтук. Уяң жүндү, жарым уяң жүндү кроз берет. Же болсо ана килем токуй турган жарым кылчык жүндөрдү, койлордун баарын жоготтук. Асыл тукум, ала тоо тукумунда, олета тукумунда уйларыбыз бар, мунун баары жоголду. Кыргыз, жаңы Кыргыз парадасындагы жылкыбыз бар да, бу да жоголду. Анан мен мына убакыт өткөндөн кийин салыштырып карап отурам. Биздин кошуналарды алам, Өзбекстанды, Казакстанды, Белоруссияны алалы мынакей. Бизде академиктердин акыл жетпегенде бир колхоздун башкармасын Лукашенко деген сактап калды, айыл чарбасындагы өнөр жайында сактап калды. ПСАКда кирген жок, ФИНСАКда кирген жок. Эч ким ишин жолотпой отуруп баягы азыр Белоруссия жакшы өнүгүп атат. Россиянын да астындалар азыр. Эми ошол Белоруссияда 98% жанагы мен айтып аткан буудай, дан, жүгөрү, эт, сүт дегендер 98% ири чарбалардан өндүрүлөт. Ал эми жашылча, мөмө жемиш, мына жерде манасы отурат, мудагы ошондойлордун үлүбүйт эле. Аны өндүргөндөрдүн баары жеке чарбаларда өнүгүп атат да. Жеке чарба, анан фермердик чарбаларда өнүгүп атат да. Анан биз баягы бирде мен ойлойбуз деп кыйналбай эле ошол тегерегибизде карасак, көрсөк кандай болот деп. Анан менин оюм ушундай, мисалы үчүн түштүктө жана клубник өндүргөн же чүйдө клубник өндүргөндөрдү бириктиргенден эч пайда чыкпаш болуш керек. Себеби аерде жеке кызыкчылык жана кийинки немеге чыгып калат, экономикалык кызыкчылык. Жанагы жеке чарбалар ошол күндөп түндөп бала бакырасы менен кошо пленка менен жаап, кардан сактап, сууктан сактап деп ошентип отурган жанагынча сонун өздөрүнүн баягы экономикасын өстүрүп атышат да. Мисалы теплицалар болуп атат, жана башкалар жүрүп атат. Анан мен ойлойм ушу ар бир регион үчүн өзүнчө бир классификация болуш керек го. Мисалы үчүн Нарын менен Баткенди салыштырып болбойт, мисалы үчүн. Экөөнү бирдей формула кылганда болбой калат да. Нарында колдон келишинче ирилешкен чарба керек. Ирилешкен чарба керек. Эми баягы коюбузду кайра ордуна келтире албайбыз, баягы үйдү ордуна келтире албайбыз. Азыр эми биз дүйнөлүк рынокко ошондон жамаатташуучулар менен кошо өнүгүшүбүз керек да. Мисалы үчүн биздин ала тоо тукумундагы уйлар калган жок. Бүгүн баягы генетический немелерди сактап немеге коюп коюшту, уруктарын. А так алар азыр башка Европадан келген уйлар менен тең тейлеше албайт экен. Ошол эле эт багытындагы уйлар калган мисалы үчүн да. Анан бизде эми айылда баарыбыздын эле туугандарыбыз, балдарыбыз бар, ошолордун жашап атканын көрүп атабыз эми. Кээ бирлери жакшы жашап атат, жакшы мал багып. Көбүнчөсү жанагындай эптеп малдарды алып эртең менен кезиге кошуп печинде тосуп алып бүткө сүт сабылып эптеп бала бакырасына ак ичирип атат да. Аны ушулардын баарын бир кызыктыра турган чара болсо. Яны токтом чыккандан бери мына 1 жыл болуптур, указ чыккандан бери. Мында кыймыл болгон уга элекмин. Ошо жерине бар. Боло элек. Азыр угуп атам, жана департамент түздүк, механизация Нурланга кошкон турбайбы? Эми булар дагы ичинде ийгилик каалап койду, арасында бир мен ойлоп атышса керек. Анан мен ойлойм, ошол жанагы кластер дейбиз, башка дейбиз, специализация дейбиз. Мисалы үчүн нарында ири чарба керекми? Нарында ири чарба керек. Кой, эт, сүт,
жүн дагы эми көбөйтсө болот кайра. Эгин тегин булардын баардыгына жүрүп отуруп баягы конечный итоги мал чарбасын бакканга байланыш керек да. Ошол жанагы мыкты уйларды алып келип саадыртып, мыкты уйларды алып келип семеттирип, ошолордун баягы племенной базасын түзүп, ошентип иш берсе жакшы болот да. Сөздү Абдилашим ага сизге берели. Ушул 30 жылдын ичинде биздин эл журт бир топ эле кыйынчылыктарга учурады. Муртадан иштеп келген колхоз, совхоз жана башка ушул сыяктуу уюмдардын баардыгы жоюлуп, ордуна ар түрдүү формадагы, ар түрдүү жол менен иштеген жеке адамдардын иш аракеттерин көрдүк. Мүмкүн ошол да керек болгондур, себеби дегенде адам баласы бул башка бир уюмга биригиш үчүн, башка бир жол, мындай эффективдүү жолду табыш үчүн ошондой жолду өтүш керек окшойт. Мына бүгүнкү күнү 5000ден ашыгыраак кооператив бар деп стат отчеттон өтүп атат. Бул 5000ден ашык стат отчеттон өткөн кооперативтердин баардыгы бул кооператив эмес. Ар бир уюм, ар бир түзүлгөн ишкана белгиси болуш керек, айырмаланып туруш керек. Мисалы үчүн биз кооператив деп атап койсок эле, мисалы үчүн ал кооператив болуп эсептелбейт. Мисалы үчүн мынакей кооператив деп кой, башка бир завод, фабрика, промпредприятие жана башкаларды да ошондой кооперативге ылайыктап кошуп алганга да болбойт. Ошон үчүн биринчи иретте ушул кооперативдин айырмасын так билип алышыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына департамент как раз ушул ишти жетектегени турат. Мен ойлойт элем, мына кооперативди биз түзүп баштаганыбызга 30 жылдан ашып келатат. Бирок бүгүнкү учурда баардык стандартка жооп берген кооперативдер түзүлө элек да. Мүмкүн бардыр, мен билбегендер бардыр, конечно. Бар, конечно. Бирок баардык стандартка жооп берген кооперативдер болсо, бул таптакыр башкачараак болот. Мисалы үчүн айыл чарбасында айтып атпайбызбы? Айыл чарба кооператив дегенде эле биз ойлойбуз, айыл чарба кооператив десе байылгерки колхоздуу же совхоз. Колхоз, совхоз экөө бири-биринен айырмасы бар. Хотя айыл чарба секторунда иштесе дагы. Дагы эле ошол сыяктуу кооперативдин түрү дагы айыл чарбасында ар түрдүү болушу мүмкүн. Бирөө өндүрүш менен иш алып барышы мүмкүн, бирөө сервистик кызматтарды көрсөтүшү мүмкүн, бирөө жанагы асыл тукум тарабын алып, ошол жагын алып барышы мүмкүн, жана башка. Алар барып мүмкүн биригиши мүмкүн. Могу жерде Карпек Асанович айтып кетпеди, ири кооперативдер болсо деп. Да, баардык кооперативдер мынау өз адам баласын өзүнүн каалоосу менен, өз ыктыяры менен чогулуп, өз ыктыяры менен бириксе, ошол кооператив иштейт. Ал бара-бара түзүлгөн кооператив барып ирилеши мүмкүн. Мен мына жерлерден көрүп жүрөм, чет мамлекетке тияк бияка барганда көрүп жүрөм. Америкада тияк бияка барып караганда даже фермерлик чарбалардын жери эле илгерки колхоз, совхоздун жерине караганда сугат жери эле 2-3 эсе көп, чоң. Мисалы үчүн азыр айтып атпайбызбы? Суу жетпейт, тигиндей мындай жеткире албайбыз деп, агротехниканы жүргүзө албайбыз деп. Мисалы үчүн суу илгери канча болсо ошончо эле суу бар. Кыргызстанда ошондой эле күн жаап, ошондой эле кар түшөт, ошондой эле суу бар. Бирок 100 гектар жерди мисалы үчүн 10 киши бөлүп алса, 10 киши 10 түрдүү өсүмдүктү эгет. 10 түрдүү өсүмдүк 10 түрдүү убакта сууну сурайт. Бир чети. Экинчи чети 10 түрдүү өсүмдүк баягы фаза светен деп коет. Ошол учурда баягы процесс опыление башталганда немелер айтып коет агроном, перекрестке опыление деп коет. Ошондой балекет болуп туруп, келип анан урожай да түшөт. Мына бул нерсе адам баласын сөзсүз түрдө, илимий түрдө агротехниканы колго алып ушуну жүргүзүш керек экен, ирилешкенге барыш керек экен дегенге бүгүн баардыгыбыз ынанып калдык. Даже жөнөкөй адамдар ынанып калды. Мына айтып кетти го, нарында бир айыл бир кооперативге биригелип атат.
Себеби дегенде бир үй бүлө болсо, кооператив деп атап алса, бир үй бүлөнүн бир эркеги болсо, үй бүлөнүн ээси болсо, ошол снабженец, ошол башкарма, ошол экономист, ошол бухгалтер бардыгы каягына жетет. Өмүрү гүл болуп бүтөт. Ошон үчүн ирилешсе, ал жерде жерди иштеткендин дагы жол жобосу кадимкидей баягы агрономдордун баягы илимий жагынан карап иштеткенге болот. Урожайнысы да өсөт. Эгерде мал чарбасы, мал чарбанын жана асыл тукумдуу тарабын карап, ал жагынан да болуп, продуктуулугу жогорулайт. Ушинтип отуруп анан баягы кооперативдин жасап аткан иши бир топ алдыга жылат. Ага мичи болуп киргендер сөзсүз түрдө мурунку караганда башкачараак тияктан ала турган, үлүшкө ылайыктуу ала турган баягы кирешеси деп коелу, выгодасы орусчасы кандай, дивиденд деп койсок да туура келбейт экен, башкачараак болот. Андан сырткары колу жолу да бошураак болот. Себеби дегенде тиякта белгилеп койгон, айлык берип койгон, кооперативдин эсебинен иштеген профессионал кишилерди кадимкидей иштете баштайт. Бул башка жумуш болот. Экинчиден, раз кооператив болгондон кийин биринчи этапта мүмкүн кооперативтерди түзүүнү үйрөткөндөн кийин ошол кооперативде иштей турган кишилерди багыттуу максатка окутуш керек. Тез окута турган биринчи иретте баягы окууну алып барыш керек. Бир жумалы, эки жумалы тез окутуш керек. Ал аба ырайы жана башкалар күтпөйт. Анан бара-бара ирилешкенден кийин кооператив анан профессионалдарды окутушка туура келет. Жанагы жогорку окуу жай. Мына бүгүнкү күнүбүздө аграрный университет жыл сайын прием башталганда набор жасай албайт. Бизде 5 баягы элитный, анан баягы жогорку деңгээлдеги окууларды өткөргөн, даярдыкты берген деп университеттер бөлүп койсо, ошонун бирөө бүгүнкү күнү набор жок ошого. Анан бул жерден ошолорду биз ушуга киргизсек, мисалы үчүн, окуу тарабын жана башкасын сен ал десек, ал ошол жагын алып кетсе, бара-бара өзүнө именно келечекте клиенттер, окуй турган кишилер ошо кооперативден чыгышы мүмкүн. Биз мына 2-3 күн мурда министр менен сүйлөштүк. Атайын келип биз өзүбүздүн баягы кызматыбызды сунуш кылдык. Мына Нурланда отурду. Кооператив болгондон кийин ал жерде бир эле түзүүгө же бир эле баягы окууга муктаж эмес, ал жерде каражатка да муктаж. Бүгүнкү күнү биздин мамлекет каражаттын толгон токойун берип атат. Айыл чарбасы деп бөлүп атат мынакей. Андан сырткары министрлик колунан келишинче ошол жерге фермерлерге сервистик кызматтар деп, центр деп бөлүп коюшту, сервистик консультация жана башкаларды көрсөтүп атат. Анан биз айтып атабыз, ошол бөлүп аткан акчаларды максаттуу түрдө тез аранын ичинде жете тургандай кылып, ушундай кылып бөлүштүрсө, учурунда кооперативде иштегендер өз учурунда талаачылыкты, малчылыкты, тияк-бияктуу учурунда өткөрүп калса, анын ала турган продукциясы да ошончо жогорулайт да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, давай биз ошол жагынан да жардам берели. Так эле биздики сиздер ушунда кредит бересиздер, а? Кредиттик союздар финансовый кооператив деп аталат. Мына мисалы үчүн финансовый кооператив аты кредиттик союз деп ойлойт, а бул жана банковский секторго ылайыктуу киши банктын бири турбай дейт. Жок, бул кредиттик союз именно каражат боюнча бириккен кооператив болуп эсептелет. Бул жерде мисалы үчүн микрокредит компаниялардан, комбанктардан айырмасы бар биздин кредит союздун. Жана мен айтып кеткендей айырмасы, белгиси бар деген сыяктуу. Муну жеке адамдар өздөрүнүн үлүшүн коюп, өздөрү түзүп, өздөрү башкарат. Бул кооператив, жана кооператив принциптери бар да. Ар бир киши, ортолукка кошулган киши бирден добушу болот. Карабайсызбы? Ошон үчүн так ушул сыяктуу биздин түзүлө турган кооперативдер жакшы карап, жакшы жолго коюп, жакшы түздүрүп, аны жакшы жетелеп кетсек, нары жагы өз орду менен кетет элек. Бул жагынан мисалы үчүн каражат тарабынан жанагындай кылып туруп, Айыл банк жана башкалар биригип алып туруп, биз жардамдашсак, мисалы үчүн кредиттик союз тарабынан, билим тарабынан тиги жардамдашса, өндүрүш тарабынан жана башкалардан Минсельхоз жана башкалар чогулуп алып, башкалар жардам берсе, бул чоң өзүнчө бир системага айланат да, өзүнчө мындай секторго айланат да. А бул сектор деген өзүн өзү жетелеп отуруп, илгерки
союздун учурдагы айыл чарба секторун колхоз, совхоз жана башкалар даже бул жерде переработканы да кошуп кетсе болот да. Өмүрбек ага сизге. Мен эми Кожеков Өмүрбек ошол финансовый компания кредитных союзов деген бар, ошол финансылык каржылоо ошо кредитный союздардын ошо компаниянын жетекчисимин. Эми мынакей Карпбек Асанович да айтты, Абдулашим Сераевич да айтты. Биз убагында ушул жанагы айыл чарба реформасы башталганда ошо райондордо аким болуп жүрүп, райкомдун председатели болуп жүрүп ошолорду аралашкан кишилерденбиз да. Жана Белоруссия жөнүндө, биздин эле жаныбызда Өзбекстан жөнүндө да айтпадыбы? Биз убагында ушул айыл чарба реформасын кичине туура эмес жол менен баштап алганбыз да. Биздин эң чоң ошибкабыз ошо болгон. Баягы системалардын баардыгын бир эч ойлонбой туруп эле таратып ийдик да. Кээде ошондой мезгилдерде болду. Колхоздун конторунан бери менчиктеп, эменин ошо айылдагы бүт маданияттын баарын менчиктеп. Анан жанагы бир жолу мен бир уялдым да, мына жерде бир нерсени айтып коеюн деп атам да. Өтүп баратканда жанагы айыл өкмөттөрүнө машиналерди коюп, желекти коюп тапшырышат да. Бир колхоздо 30тан жеңил машина бар болчу. 20дан жеңил машина бар болчу. Туура карпасынчы. Ар бир адис минчү. Анан кийин ар бир чарбада канчалаган жана спецтехникалар бар эле. Бензовоз, водовоз, экскаватор, бульдозер деген. Кийин айыл боюнча бир экскаватор таппай калбадык. Айыл боюнча бир бульдозер таппай калбадык. Эми ошолордун баардыгын биз убагында предлагать эткенбиз. Ошонун баардыгын айыл өкмөтүнүн эмесин алып калып эле баягы эме дейбизби, кандай ошо техникалар жанагы айрыкча эмени спецтехникалар. Анан ошол айыл өкмөтүнүн алдына коюп, анан ошол айыл өкмөтү айылга иштетсе деп. Кийин ошонун баарын эле бир киши алып алды дагы, иштетпегендер сатып ийди, ушундай болду. Бизде ушул туура эмес көп нерсени жазып алып, ошонун баягы мындайча айтканда көп эмелерин да тартып калдык да, азабы. Анан эми азыр мына кооперативдер боюнча деле мына ошол убакта эле мына кооператив сыяктуу эле жаңы таратып атканда кээ бирлери болгон. Баа туугандары менен биригип алып калышкандар болгон. Бирок бул ынтымак болбосо болбойт экен да. Ошолордун баары эле кийин анан бири менен бири чырдашып, биринин үстүнөн бири арыз жазып, эметип атып, анан баары тарап кетпеди. Мына көбү ошондой чогулуп алгандар болгон, кашар менен алгандар болгон, башка кылгандар болгон. Анан бул кооперативди дагы уюштурганда ошону мына аябай карап туруп уюштуруш керек да, кийин ошол иштеп кете эле тургандай болду. Сиздин оюңуз кандай? Керекпи, керек эмеспи кооператив? Бул керек да. Бирок ошо уюштуруш кыйыныраак го дейм. Бул Абдулашим Сераевич да айтты го, мен өзүм деле көргөм да ошол жерде. Мисалы бул эме деген жок болуп калды да азыр бизде, себоборот деген. Себоборот кылыш үчүн чоң аянт керек да. Бизде бүт монда агороттордой кылып бөлүп алды, каякта себоборот. Жердин баары кийин мына ото басып эле жатпайбы көп жерлерде. Анан ошолорду иштетсе, чогулуп туруп иштетсе жакшынакай эле болмок. Бизде кээде ушундай болот атпайбы, баягы эч кимге бирөө бергиси келбейт өзүнүн жерин, өзү иштеткиси келбегендер көп. Эми ошонун баардыгын биз түшүндүрүшүбүз керек, уюштуруш керек. Бул көп жумуш керек бул жерде. Эми эмелерге даже жанагындай кооператив кылып түзүп, өзүбүз бөлүнүп чыгабыз дегендерге жанагы фонддун жеринен бериш керек. Мына туурабы? Анткени эми мындай да, ал мисалы бирөө бир инициатива алып, может акчасы бар, өзүнүн акылы жетет. Уюштурам деп атат, бирок жери жок. Эмне неме кылат? Техникасы жок, башкасы жок. Ошондой кишилерден чыккан болсо ошолорду колдошубуз керек. Ошолорду колдоп, ошолорго жардам берип, ошолорго мына баардык жагынан камсыз кылып, анан ошентип четинен уюша баштаса, анан кийин башкалар да көрөт да. Мына жардам берип атат, тиги өкмөт да жардам берип атат, башкалар да жардам берип атат деп башкалар көрө баштайт.
Анан жанагы жана эмелер боюнча да айтып атпады бул киши. Тиги кайры иштетүүчүмүн. Ой мына кызылча боюнча жана завод алдын ала дыйкандарга акчасын берип, алдагы эме болуп атат да, мына дыйкандарга пайда болуп атат да. Мисалы заранее договор түзүп туруп берип коюп атат акчасын. Ал ошол айдарда кыйналып аткан киши акчасы бар үчүн анын баарын айдап жетишип калып атат. Анан эми ошо перерабатывающий эмелерди дагы ошол эмеге тартыш керек да, кооперативтерге тартып. Мисалы мясокомбинатты мына өткөндө тиги уктук го, тиги Аскар балыкчыда мясокомбинат салып алып, анан кийин азыр 20% мощность иштеп атат деп тиги министр айтып атат. А эми аны 20% иштебеш үчүн ар жакта кооперативтерди уюштуруп, алар малын багып жана малын этин төгүш керек да. Анан аларга да булар жардам берип, кызыктырып, давай деп заранее договор түзүп, сен мына мага моунча эт тапшыр, мен сага мынакей мал сатып берейин, же болбосо акча берейин дегендей кылып эми мондай бир баардык жагынан байлап алсак, бир киши өзүнүн баарын иштетип кетиш кыйын да. Анан эң негизги нерсени акча чечет да. Эң негизги эле барып жүрүп отуруп каражат. Анан эми мына бизде мындай маселе бар да. Биздин көп эмелерди эме кылып койгон, бул жанагы монополист кылып койгон мына эки банкты, Айыл банк менен Элдик банк. Бүт мамлекеттин акчаларынын баардыгы жана жардам бүт ушуларга барат. Алар монополист болуп алган, азыр алардан кредит алыш үчүн кээ бирлери чача карат чуркап жүр. Туура мына иштегендер билет. Эми ушундайлар элге мындай тез жете турган жолдорун ойлоп таап, анан ошол жана мына кредитный союздары деп бул киши айтып атпайбы? А кредитный союздар готовый кооперативдер да, булар финансовый кооператив. Алар ошол айылдарда кредит берип атат. А может ошондой ошол айыл жериндегилерди пайдаланып, ошолорго льготныйларды давай силер аркылуу да берели. Силер мына өзүңөр кооператив түзгүлө, тиги чогуу иштегиле деп баардык жагынан жардам берип, баардык жагынан байласа, анан эл деле ошого жараша болгон аракеттерин менин оюмча жасайт да. Эми бул жерде баягы айтып коюп эле сөз менен болбойт эч жок. Муну уюштуруу ишин аябай катуу жүргүзүш керек да. Алымбек ага. Бизде азыр маселе кооператив кыймылын өнүктүрүш болуп атат да. Кооперативди түзүш үчүн менин оюмча зарылчылык болуш керек да. А бүгүн зарылчылык барбы? Барбы зарылчылык бүгүн? Зарылчылык бар. Мына бир эле мисал севооборот кантип жасайт. Жеке дыйкан чарба 10 соток, 20 соток жерде севооборот болбойт да. Зарылчылык бириктириш керек. Бирок айыл жеринде кооператив десе эле негизинен бир формасын түшүнүшөт да. Жерди бириктирип, баарын мүлкүн бириктирип, колхозду ойлошот дагы. Анан ошону түзүш керек. Жеке менчиктин даамын таткан фермерлер андайга баргысы келбейт. Себеби ал жерде кооператив болгондо анын жетекчи органы болот. Кимдир бирөөлөр чечим кабыл алат. Бул жеке фермердин кызыкчылыгынан өйдө туруп калат да. Бул бир себеби. Анан жана департамент жетекчиси айтып кетпедиби? Кооперативдин түрлөрү көп деп. Ошон үчүн мисалы үчүн бир эле жеке чарба, фермердик дыйкан чарба бир убакта бир нече кооперативдин мүчөсү боло алса болот. Өзүнүн кызыкчылыгы боюнча да. Мисалы үчүн продукциясын сата албай аткан болсо, продукцияны сатуу рынокко жылдыруу кооперативи бар. Техниканы колдонуу боюнча өзүнчө кооперативдер бар. Ошолорго мүчө болуп, ошонун кызматын алыш керек да. И өзүнүн маселесин чечиш керек. Же кредиттик союз аркылуу жеңил насыяларды алып, өзүнүн финансылык проблемасын чечиш керек. Ошондо кооператив түзүлөт, анан өрчүйт. Закон менен, анан күч менен кооператив түзүүгө мүмкүн эмес, болбойт. Ал тажрыйба көрсөтүп атпайбы? Ошон үчүн мен айтып атам, зарылчылык болуш керек. Фермерде ошондой муктаждык пайда болсо, ал ошого барганга мажбур болот. Себеби ал фермердик чарба үчүн выгодно, кызыкчылыгы бар.
ошол менен кыскача. Рахмат. Манас агай. Кооператив деген сөз белгилүү даражада кандайдыр бир доомат катары айтылгандай болуп калды да коомдучу. Ачык айтканда сиңбеди элгечи. Элге сиңбеди. Себептерин салыштырып көрөлү. Бүгүн айыл чарба өндүрүшүндө түзүлгөн кырдаалдын сүрөтүн карап көрөлү. Видеосун эмес, жөн сүрөтүн. Айыл чарба продукциясынын 98% үй бүлөлүк фермердик чарбалар тарабынан өндүрүлүп атат. 500 миңдей субъекти бар деп атат. Ошолор өндүрүп атат. Ошолордун шарапаты менен биздин дасторконубузда ак буудайдын наны үзүлгөн жок. Жеке демилге менен болгон жерде. Эми бүгүнкү күндө кырдаалга көз чаптырып көрөлү. Мына биздин маңдайыбызга жазган 1.250.000 гектар жерибиз бар, айдоо жер. Туурабы? Кыргызстан боюнча. Эми өткөн ишке салабат. Биринчи реформада кетирилген каталар, адам берки баякы башаламандык, ал замандагы кетирилген каталар аябай көп. Эгер биз артка кылчактап отура берсек, алга жылуу болбойт. Ошон үчүн мен ойлойт элем. Ирилештирүү бул таптакыр маска маселе. Ирилештирүүнү иш жүзүнө ашыруу үчүн сөзсүз кооператив шарт эмес. Бир эле жеке чарбада жери, айыл чарба өндүрүшү, кайра иштетүү ишканалары, завод, фабрикалар болушу мүмкүн. Бирок өзөгү барып жеке демилгеге таянып. Экинчи тараптан мына 614.000 гектар жерде өздөштүрүүгө берип атабыз азыр, жана жайлоо, жайыттарды. Жайыт жерлери. Ушул жерге келгенде биз адаспашыбыз керек. Жанакы сокор таягын бир жолу жоготот дегендей формуланы эске тута жүрүшүбүз керек да. Мына кандай кырдаал түзүлүп атат азыр. Мына мамлекет аябай жакшы каржылоону баштады. Суу чыгарып берели деп атат, тамчы газ системасын жасап берели деп атат. Ким бар? Ушу жерде өздөштүрүүгө даяр ким бар дегенде үн чыкпай атат. Эл даяр эмес. Элдин өзүнүн акча жок. Анан кийин мен ойлоп атам, кооператив деген сөздүн ордуна акционердик коом. Илгерикидей туугандар менен биригип иш тутмайдын келечеги жок экен. Бул башыбыздан өттү. Кала берсе дагы бир айыл болуп биригүү принциби дагы көп жакшы эмес экен. Өттү да. Башыбыздан өттү да. Улам эле кайра эле ушул эмете беребиз. Таптап тура беребиз бир жердечи. Мисалы үчүн дейлик, мына Кадамжайда 200 гектар жер таптакыр таштак өздөштүрүүгө берилип атат. Өкмөт акчаны бөлүп берди. Суу чыгара албай атчы. Анан мен аябай мындай алга озуп чыккан, тажрыйбалуу, демилгелүү, күчтүү балдар менен сүйлөштүм да. Кандай кылып иштетет элеңер депчи. Биз иштетебиз дейт, көзүбүз иштетет, акчабыз да бар дейт. Эми жанакындай ошол эле балдар, акчасы бар, акыл парасаты бар, илими, билими бар жигиттер өздөрүнүн туугандарын алып келе турган болсо, ал жерде иш жүрүшпөйт. Бирок алардын дагы 200 гектар жерде өздөштүрүүгө акчасы жетпейт. Кредит бул фермер үчүн, айыл чарбасы үчүн эң бир жаман нерсе бул. Илгертеден биздин ата бабаларыбыз сүткордукту жаман көрүп келген да. Келечекте мен ойлойм, ал андай болбойт дечи, бирок келечекте максимал мен калып койсок биз фермерлер кредит албай окутулганга үйрөнүшүбүз керек да. Көрүп туруңуз. Эми делик 200 гектар жерди да балдар эмнен чыгышты да билет. Биз дейт 3 жылда кайтарып алабыз дейт, канча акча салсак дагы. Эми мына мен Африкада иштеген тажрыйбамдан алса болот. Ар бир айылда тыңчыкпа жигиттер бар. Бирөө Россияда иштейт, бирөө Америкада иштейт, бирөө Кореяда иштейт, бирөө жергиликтүү масштабта жакынакай иш адамы, колунда акчасы бар дегендейчи. Ошол жигиттер башын бириктирип, акционердик коом түзүп,
Анан кийин ошо акционердик коомду башкарган киши билесиз да, мисалы үчүн кимге ишенсе ошону шайлайт. Аны тууган экени, бир тууган экени четке качып калат. Дүйнөлүк тажрыйбада да бар. Биздин Кыргызда, Малайзияда жашап акционер болуп жер үлүшү бар кишилер бар. Биздин кыргыздар Черногориядан жер алып, акционерлик коомго катышып, өзү бар көргөн эмес, мисалы үчүн, акча акционер болуп, дивиденд алган фактылар бар, мисалы. Биз көз карашыбызды бир аз кеңейтип, дүйнөлүк тажрыйбага таянып, күндөлүк турмушка таянып, өзүбүздүн менталитетке таянып, биз кыргыздар биригүүгө бир аз эмес. Жөндөмүбүз жок экен. Бизден футбольный команда чыкпайт. Күрөштөн чыгышы мүмкүн, бирок футбольный команда чыкпайт. Ушундай да. Аны биз мойнубузга алышыбыз керек. Анан эле күндө эле радиодон, телевизордон элге жомок айтып берүүнүн кереги жок. Илимге, билимге, тажрыйбага, турмуштун өзү диктовать эткен жолго түшүшкө мажбурбуз биз. Бир жакшы жери мына бүгүн аябай кубанычтамын, эски досторум, эски Карапбек Хасанович, айыл чарба өндүрүшүнүн патриархтары дегендейчи. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биздин сөзгө министрлик да кулак салып атат. Агродиалог деген форум болуп атат. Мындайча айтканда, мамлекет менен фермерлердин ортосундагы мамиленин формуласы жаңадан түзүлүп келе атат десем адашпайм. Бирок сиздин көз карашыңызда кооператив түзүүнүн кереги жок. Жок, айырмасы жок. Кооперативге акционер ирилештирүү жөнүндө кеп. Ирилештирүү жөнүндө. Мен айтпам. Мен керек болсо мындай деп айтсам да, бир кескин айткандачы, ушу кооператив деген сөздү колдонууга мораторий жарыялайчы. Жок. Жок, мындай апырта айтканда да. Мындай өкмөт немени Ирилештирүү, таласта апыртуу боюнча ирилештирүү туура. Өкмөттөр менен кооперативтерге же чарба жүргүзүүнүн башка формаларына акционердик коом болобу, товарищество болобу, башка болобу тапшырып атат. Ошол жерде кооператив душман эмес бизге. Өз ыктыяры менен бириккен кимдер? Айыл чарба кооперативтери, Манас Парманович айткан акционердик коомдор деп да кийирдик биз. Андан сырткары ОСО, эгерде бир нече жана сиз айткан ишкер биригип ОСО түзүп, учредитель болуп келсе, бу дагы бириккен товар өндүрүүчүлөргө кирет. Мына ошолорго биз жана каржылык долбоорду иштеп чыгып, каражат берип атпайбыз. Бирок каражатты азыр банктар дальше кандай берип атат, ал жөнүндө да сөз кылышыбыз керек. Ал кийинки этаптагы сөз, ал башка сөз. Бирок биринчи уюштуруу формасы каалагандай болсун. Эми кооператив деп атала берсин. Бирок кооперативдин түрлөрү бар. Мисалы бир кайры иштетүү ишкананын тегерегинде кооперативтер болот. Алар чарбаны өз алынча жүргүзөт дагы, бирок ошол завод сунуш кылган үрөндү алып иштетет. Ошол продукциянын бир түрү кайсы убакта тапшырат, кандай сапатта, кандай параметрде берет. Мына ушундай жол менен бириксе болот. Бул кишилер айтканда, Абдулла Исаевич айткандай, каражатты бириктирип, каражат каржылоо булагынан, андан сырткары же болбосо жанагындай мияса комбинатынын тегерегинде, же болбосо Япониянын өзүнүн кооперациясынын өзүнүн үлгүлөрү бар. Бул Кыргызстандын менталитетине абдан ылайыктуу экен, вертикалдык. Мораторий киргизели деп апыртап атам, бирок мындай биз сөз баккан элбиз. Кыргыз сөзгө моюн сунат. Илимий терминдерди, уюштуруунун формаларын, анын кандай деталын түшүндүрүп элге жеткире билсек, аны кандайдыр бир объекттерди иш жүзүнө ашыра билсек, ошондо эл көрүп туруп акча салышы мүмкүн. Ошондо биздин баягы тың чыкма уулдарыбыз, кыздарыбыз Америкада жашаган, Японияда жашаган, Бишкекте жашаган. Каржы каякта? Бишкек менен Ошто. Туурабы? кичине бир мен өзүм тууралуу бир аз айтсам, кийинки эмеге кичине бекемдегенге эме болот да. Мен эми союз кезде ал убакта жаш специалист элем, курулуш тармагын жетектеп иштедим, бирок баары бир зооинженерлер менен, ветеринар, агрономдор менен, механиктер менен чогуу иштеп, алардын жумушун үйрөнүшкө туура келди. 10 жыл убакыт кетти. Тарап кеткенден 5 жыл фермер болдум, өзүм трактор айдап кадимкидей. Айыл өкмөтчүлүк баштан өттү. Ошол жерде реформанын аягында катышып калдык айыл өкмөтчүлүк менен. Андан кийин Кыргыз-Швейцар сыр заводунда иштедик. Ал жерде фермерлерди өнүктүрүү борбору бар болчу, ошону жетектедик. Сервис центрдин управляющийсине жеттик. Ал жерде ошол жана сеть дочерних предприятийди сервисный обслуживание жасап, бизнес планированиядан производствосуна чейин эме кылып. Анан
Япондордун колуна өтүп 2004-төн 2009-га чейин ошо япондордун тарбиясын алдык. Международный торговля, маркетинг сельхозпродукции. Анан могу Япониядан барып Атай кооперативный ошол жактагы движенияны ошол родоначальнигинин эмесин окуусун окуп келдик да. Ошол профессор Сасаки деген бар эле, ошону менен Япониянын кооператив системасынын өнүгүш тарыхы, анан азыркы состояниясы ошол убактагы эме кылдык да. Сбыт боюнча аябай концентрированный эме өттүк. Ошондон бери ошол проект 9-жылы эме 7-жылы аяктаган. 9-жылы биз уже өзүнчө коммерческий ишкана болуп түзүлүп, Исыкул Агро деп. Анан ушул убакка чейин ошол жумушту улап иштеп келатабыз да. Анан биз ошол стажировкадан, беркилерден алган опытты азыркы убакка чейин ошол түгөнбөз кенч экен, япондордон алган багаж аябай эле жакшы экен. Биздин Кыргызстандын условиясына адаптировать этип дагы пайдаланып келатабыз да. Анан негизи бул жерде японский мындай эме менен киришет турган болсок, япондор аябай жакшы аналитиктер да. Анализ текущего состояния жасай турган болсок, мисалы аксакал туура айтып кетти, биз реформаны туура эмес жасап алыптырбыз деп. Чындыгында сырткы күчтөрдүн эмеси менен биздин экономиканы талкуулаш керек болуп, оор өнөр жайыбыз, эмебиз, жеңил өнөр жайыбыз, анан тиги айыл чарбабыздан өйдө талкалап салды да, туура. Алар максатына жетти, биз чөгөлөдүк дагы, жем болдук да, мындай айткандачы. Ошон үчүн биз жанагы гум помощь алып калбадыкпы. Союз тарап эметкенен кийинки жылда уже гум помощь алып калдык. Бул алардын максатына жеткендеги азыркыга чейин ошол тизгинди чыгарбай кармап туруп атышат. Анан анализ текущего состояния. Азыр бизге эмне керек? Конкурентоспособный сельскохозяйственный отрасль керек да. Во всех отношениях. Менен япондордун изилдөөсүнүн жыйынтыгында бар болчу. Кыргызстандын эли аз болгондугуна байланыштуу Кыргызстан өзү чыгарган айыл чарба продукциясынын баардыгын потреблять эте албайт да. Японияда башка, Япония импортозависимый страна, а биз ошону экспортто ориентированный кылышыбыз керек да. Экспортто ориентированный кылыш үчүн эмне болуш керек? Биздин продукция конкурентоспособный болуш керек. Конкурентоспособный болуш үчүн эмне кылыш керек? Себестоимость низкий болуш керек. Себестоимость кантип низкий кылабыз? Индустриальный технологиялар керек. Биз ошол талкаланганда ошол индустриальный технологияны жок кылып алдык. Цена качество деген соотношение дисбаланс болуп туруп түшүп кетти да. Биздин коңшуларыбыз, мисалы Россия менен Казакстан аябай дүркүрөө өнүгүп аткан учуру, аларда момундай укрупнение хищнический способ менен жүрдү да. Биз ошо япондордун убагында эле изилдегенбиз. Азыр продолжаем алар менен сотрудничество изилдеп меле атабыз. Чоң агрохолдингдер Россияда пайда болду. Булар эми жанагы алсыз колхоздор, уже заброшенный деревнялардын баарын азыр агрохолдингдер, олигархтар турат, депутаттар эмелер, ошол бүт ресурстардын баарын эмет, ошол жердин баарын использовать этип, ошол Россия импортозависимостьтан уже кетти да. Даже бизден картошка боюнча эмени Өзбекстандын рыногун талашып, ошон үчүн 2 жыл картошка өткөн жок да. Биз азыркы убакта ошол немецкий компаниянын Кыргызстандагы торговый представительибиз жана элитный үрөндөрдү чыгарганчы. Ошол биздин кооператив Адал Агро Плюс деген кооператив 1,5 миң киши ошол Кыргызстан боюнча камтып иштейбиз да. Баткен, Чоң Алайдан баштап Көлгө чейин да. Полный картинаны эме кылабыз. Мисалы Минсельхоз бир эле жерде испытание өткөрүп алса, биз Кыргызстандын 12 районунда ошол жаңы үрөндөрдү испытаниядан өткөрүп, Минсельхоз менен делить сатабыз, департамент менен, немистер менен делить сатабыз да. Бул кооперациянын бир түрү. Башкарба, сиз ошо кооперативдин өкүлү болуп атпайсызбы? 30 жыл дейт, эмне продукция чыгарасыздар, эмне продукция сатасыздар мисалы? Анан азыр ошого келет. Анан ошол эме боюнча жанагы система анализ жасайлы деп атпайсызбы? Аналитика. Аналитика келсек, эмне азыр анан могу мен айтып бүтүрүп коем. Буларда Казакстанда тоже хищнический способ менен жүрдү. Жер ээлигинин укугунан элдер ажырады. Целый класс жок. Дыйкан деген класс жок калды. Россияда тоже жок. Мелкий землевладелец жок уже. Бүт поглотили, ошол колхоздорду долясы менен жанагы кар чарбалардыкын сатып алды. Бизде да ошол процесс башталды да. Жана Чипсы Пир деген компания азыр 1000 гектар уже көлдөн алып койду. Көрдүңүздөрбү? Жанагы
кандай бир аң сезимдерин манипуляциялап еврейский схема өзүнүн еврей булардын элесичи анан алып атышат да. Ал жерде уже жери жок калган киши айылдын жашоочусу эмес. Көрдүңүздөрбү? Чоң социалдык проблема чыгып атат да бул жердечи. Азыр бизде мындай аналитика жүргүзсөк, жер ээсинин максаты эмне? Өзүнүн жеринен мындай жакшыраак киреше табуу да, пайда табуу. Анан эмнеге ыңгайлуулугу ага эме кылат да, мисалы азыраак жумшап көбүрөөк алгысы келет да. Ошол эле учурда биздин мамлекеттин кызыкчылыгы бар, туура. Мамлекеттин кызыкчылыгы эң биринчи эмне? Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Экинчиден, конкуренттик жөндөмдүүлүгү жогору продукция менен Кыргызстандын ичине сыртка сатып турат. Приток валюта болмоюнча Кыргызстандын экономикасы көтөрүлбөйт. Ошо экспортоориентированный, конкурентоспособный продукцияны чыгарышыбыз керек. Анан ресурстардын натыйжалуу пайдалануусу керек. Өкмөткө, мамлекетке ресурстар, мисалы суу ресурстарын, техникалык ресурстардын, жер ресурстун баардыгы натыйжалуу пайдаланылган учурда жанагы максатка жете алат да. Ошон үчүн жана президентибиз жанагы 2002 указды ошон үчүн чыгарды дагы эң биринчи пункт кылып туруп жанагы ирилештирүүнү койду да. Анан Манасака, конечно, көп жолу кооперативге оозу күйсө керек, алдатып эме болуп, анан туугандардын урушканын көрдү. Бул деле эме иш. Бирок канча кылганда дагы биз ошол жанагы ЗАОну көрдүк, ОСОну көрдүк, анан ошол кооперативтерди көрдүк. Кооператив самый эгерде туура негизде уюштурулган болсо, демократичный форма управления и правления экен да. Ардык эме жанагы эменин да. Анан анткени кооперативде бир член бирге болосуз. ОСОдо, ЗАОдо ким чоң салса ошол сөздү сүйлөйт да. Мисалы мен бир ОСОдо 95% бар. Жалгыз чогулуш өткөрүп койсом да болот да. Көрдүңүздөрбү? Бул уже эме демократичность жок бул жердечи. Кооперативде муну сактап калганга болот. Анан өкмөттүн жанагы продовольственный безопасность деген максатына жетиш үчүн эмне кылыш керек? Жер ресурстарын натыйжалуу иштетиш керек да. Анан жанагы жердин ээсинин максат эмесин жана максатын кантип ишке ашыра алабыз? Аларга ошол түшүндүрүү ишин жүргүзүшүбүз керек да. Түшүндүрүү ишин кантип жүргүзөбүз? Бир положительный пример менен да. Положительный примерди жакшы мындай public relations деген түшүнөбүз да, связь с общественностью. Ошону мындай жакшы жеткиликтүү формада берип турсак, эл жакшы эле кабыл алат. Эл уже биз аш тойлордо отуруп эл менен аралашып жүрөбүз да. Уже көп эле айтып атат да, момундай иштеген болбой калды депчи. Буудай арпадан уже пайда жок. Сүттү деле азыр эсептеп элдер билип калды, 30 сомдон өткөрүп атат, фактически себестоимости 50 сом. Сүтүнүн литри. Минуска иштеп атат. Россиядан салган балдардын акчасы талаага кирип, мал чарбага кирип кайра чыкпай калды. Уже элдер билип атат да. Ошон үчүн жанагы чергер ачыла калса Өзбекстанды көздөй кетилип атат да, малдын баарычы. Анан эми ошол кооперативге биз жана 30 сул деген айылда бир эмеге эме кылдык, ошол өзү табигый жол менен бирикти да элчи. 200 гектар жер. 200 гектар өзүлөрүнүн ыктыяры менен бирикти. Бир айылдын ошол бир контурда турган 200 гектар жер бирикти. Анткени ал жерде эмне болгон экен? Союз кезде сонун түшүм берип аткан жер, условно орошаемый жер экен, лотоктун жардамы менен сугарылчу экен. Жанагы партийный контроль жоголгондон кийин сразу ал жерди талкалап лотокторду чыгарып кетишет да. Суу барбай калгандан кийин 30 жылдан бери аш жер эчтеке бербей калыптыр да. Представьте себе, 1 гектар жерден 30-50 түгө эле чөп алат экен да, и то бир эле чабак. Бул вообще шымда тура. Арпаны сепсе 4-7 центнер гектарына. Уже болбой калган да. Анан эл тяжело выбросить, жалко выбросить состоянияда да. Анан бирөөгө арендага берсе да албайт экен ал жердечи. Анан бириктенден кийин анан сразу эмелер менен департамент менен сүйлөштүк, айыл өкмөт менен сүйлөштүк, ошол жерден эме кылып туруп анан жол таптык да. Анан ошол жерден
Ал жерде эң биринчи эмне суу болуш керек. Суу болуш керек, анан жер жанагындай сеоборотко кириш керек. Аксакалдар айтпады. Ошол максатты ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болду да. Анткени эл уже маңка сагып даяр турат да. Алдык дагы бийликтерге кайрылдык. Нурлан акеге Бак Төрөбаевичке дагы прямой кайрылып, Жаныбай Калканович болуп туруп иш кылып туруп, госкомвложениянын эсебинен ошол 200 гектарга подземный гидрантный сет менен суу бергенге эме кылдык да. Анан элге жакшылап планды презентовать эттик. Элде кичине да болсо надежда пайда болду, бирок мындай 15% доверие десеңиз. Анан уже группада бакылдап иш жүрүп аткан азыр көрүп атышат. Үйрөн келип, удобрение келип эме кылып аткан баары жүрүп атышат. Анан уже кичине оогондор башталды да. Анан муну кандай жол менен ишке ашырып атабыз дебейсиздерби? Биз өкмөт жагынан жакшы эле жардам болду. Жанагы госкомвложение менен салып беребиз деп туруп уже аракет болуп атат, проект чыйылып атат, тиги финансирование бөлүнүп атат, тендер өтсө барып туруп майга чейин сууну беребиз деп атышат. Бирок ага чейин ошол дождевой полив системаны Кытайдан алып келиш керек да. Ага каражат керекпи? Жанагы үрөн удобрениялардын баарын алыш керекпи? Керекпи? Анан фотопу деген немеге бардык. Айылбанкка бардык. Барып туруп эметсек алар аябай жакшы кабыл алышты. Биздин тушообузду кескен тасыгар аябай жакшы болду. Бирок биздин эрежебиз бар деди да. Биринчи очередь залог. Ликвидный залог деп туруп, баягы эле эски подход менен келди да. Деп уктук да. Анан бизнес план, бизди убеждать эте турган бизнес план бергиле деди да. Дедик. Анан Анын үчүн эң биринчи ликвидный залог эмне деди? Ошол жериңерди бириктирип туруп, госрегистрден эткелип туруп, эмесеңер ошону биз залог алабыз деди да. Же болбосо шаардагы дорогой недвижимосттан койгула, пожалуйста деди, беребиз деп туруп. Анан ал вопрос менен кайрылдык, анча-мынча кеңешүү иштери болдук да, анан аларга кайра эме менен чыктык, предложение мененчи. Давайте бизге алып берген жана техниканын сразу алгыла, дождевальный техника, аябай кымбат техника алчы. $93,000 турат экен. Ошону алып бергиле да сразу залог алгыла. Алып берген үрөнүңөрдү себебибиз ошону түшүмүн залог алгыла дедик да. Азыр уже Айылбанк ойлонуп атат. Открытым текстим айттым. Ушуну кабыл алсаңар аласыңар, болбосо силерден бул финансированияны жулуп алганга аракет кылабыз. Биз күчтүүбүз, уже биргебиз, бийлик менен баарыбыз чогуу депчи. Эметип ошонтип айтып эметсек, анан эми Кудай буйрса эмки жумада кезиги болот. Ошол жетекчиликтер менен бул ишти дагы бир жагынан мындай жүрүп чыкканга аракет кылабыз да. Бирок эми азыркы убакта иш эмненин ичинен жүрүп атат. Мисалы биздин берки Адал Агро Плюс деген кооперативибиз бар да, иштеп, успешно иштеп аткан. Ошонун завод салам деген эмеси бар болчу. Каражатыбыз бар болчу. Ошондон алып чыгып туруп, тиги үрөндөрүн эмелерин алып берип туруп, уже иштерин жүргүзүп атабыз да. Вот что значит оперативное финансирование. Оперативное финансирование болбосо эме иш болбойт. Бул жерде банковский система, банковский эме принцип менен подход жасаса иш жүрбөйт. Аларга биринчи очередь өзлөрүнүн безопасности, экинчисинен өзлөрүнүн прибыль маржасы керек. Анан ошол процедуралар бюрократиясы менен алар эмнеге склонять этет, ошол бөлүнгөн каражат бул жактан использовать этилбей калып, башка жанагы более маржинальный эмелерге кое бериш керек да, ипотекага кое бериш керек, дагы бирдеме кое бериш керек. Ошондой максат ошондой, балким да. Мен толук билбейм ал жагын. Анан эгерде максимально ошол финансированияны оперативный кылып туруп эме кылсак, анда болот. Бирок анан дагы бир нерсе, ошол жагынан биз уже финансированияга дагы эме бергизгенбиз да. Мындай схема предложение кылганбыз. Ал прямое финансирование. Мисалы, азыр Кыргыз агрохолдинг деген иштеп атат, дагы эмелер иштеп атат. Эгерде болсо ошол мамлекеттик бир Кыргыз ошол айыл чарба эмеси деген кооперация болуш керек. Мен ойлогом ушул агрохолдинг ушуну менен заниматься этеби, жок, буранын эмеси задачасы башка экен да. Анан атай бир ишкана түзүп туруп, алар кандай болуш керек? Ошол жаңы учурулган кооперативдин юридический поддержка жасап бутуна тургуш керек. Кооперативби, ОСОбу, ЗАОбу айырмасы жок.
бутуна тургузуш керек дагы юридикалык тарап кылгандан кийин анын бизнес планированиясына катышып туруп, бизнес планын утверждать эткенден кийин прямое финансирование жасаш керек да, алардын установа фондуна доляга отуруш керек мамлекет. Вот ошондо айыл чарба системасы управляемый болот. Вертикаль, жанагы айткан вертикаль турат, жана планировать этип туруп, жанагы экспортный поставкаларды чоң объемдор менен финансировать эткен, обеспечить эткен мүмкүнчүлүк түзүлөт. Менин оюм ушул биздеги жанагы 1 миллион 200 миң гектар жерибизден 9 миллион гектар жайытыбыздан кантип көбүрөөк продукция өндүрүп, кантип экономикасы оңдойбуз деген кеп болот койгон. Анан кандай жол менен болсо, мейли частный болсун, мейли жанагындай чогул иштегидей акционерный коом дейбизби, товарищество айырмасы жок. Бул ишке ашыруу үчүн, Нурулла, мен сага айтар кеңешим да, ишке ашыруу үчүн муну кызыктыра турган чараларды өкмөт сунуш кылыш керек биринчи. Кызыктыра турган чараларды. Мисалы үчүн, эсимде бар, колхоздор менен колхоздор совхоздор таратып атканда кредитти 400%тен берген колхоз совхоздорго. Дыйкандарга бекер берген, 60 миллионду берип кайта-кайталап жеп кетишпеди аны. Билесиңби? Ошентип чарбалардын баары аркасынан тараганга туура келген. Көгөрүп тарабагандар ошого чейин жүрөт дагы кармалдагыла бир сезимдер да. Ошон үчүн экономик жактан кызыктырмайынча бул иш жүрбөйт. Себеби жанагы битке жери бар адам кызыкпайт. Кызыгыш үчүн аны жанагы Манас айткандай, ким айткандай, ар кандай стимулдарды табыш керек да. Кредитти одан арзан кылыш керек. Эгерде жасай турган болсок, жалпы негизде баарына тең 6% деп койсоңор, мисалы жанагы айыл чарбасынын финансирование боюнча тармагыңар бар болсо, баарына 6 деп койсоңор, андан эч пайда чыкпайт. Муну менин оюмча региондор боюнча атайын специализация, же кластер дейсиңер, эмне дейсиңер, ошол жанагы Акылбектин айткан туура, акылдуу жигит го. Ошол жанагы барган КАМАЗ толтура жүктөп кете турган продукцияны өндүрүш керек да бир жерден. Мисалы үчүн эт комбинатына күнүгө бирден торпокту жетелеп келбейт да. Билесиңер, илгери колхоз совхоздордо үйүрү менен атары менен айдап барчу эмес беле, очередь турушубузда. Ошондой акыбалга жете тургандай болсо анда иштейт. Ошон үчүн региондорду адистешиш керек деп ойлойм да мен. Анан эми ошол сопутствующий баягы шарттар керек да. Логистика керек, транспорт керек, сактай турган жери керек, сата турган жагын табыш керек. Ошого баарын байлап жанагындай. Анан бул Манас туура айтылат. Жанагы акционерный коом. Мен бул жерде жаздым, сага атайын даярдап келгем бул жерде. Сизге бердим, анан окуйсуң. Маселе мындай да. Бул айыл чарбасынын экономиканы өстүрүш үчүн жанагындай кластерибиз антесминтебиз. Анан ар бир регионду изилдей өзүңөр да, өзүңөр министерство мчасылар эмне кылып атасыңар, ошол изилдебейсиңер барып. Качакта эмне жакшы сөз экен, кандай кылса болот экен. Мына белгилүү болсо жакшы. Анан эми ошого финансовый поддержка кылыш керек да. Финансовый поддержка кылып керек. Анан мына бүгүн өнүккөн мамлекеттер биздин кошуналар Казакстанга мындай чегерадан өтсөң, селке менен сеппей калды ал жерде. Мисалы үчүн посевной комплекс деген бар. Бир кеткенде баары бүтсө эпелет. Айдайт, тырмайт, себет, удобрениясын берет, ошон бир кеткенде. Биз калдык артта. Илгерки СЗУ дегендердин баары азыр артта калды. Ушул сыяктуу өнүгө турган чараларды көрүш керек да, менин оюмча. Анан сөзсүз үлгөтүнө кредит болуш керек. Сөзсүз үлгөтүнө 6% берсеңер айырмасы жок, эч ким албайт аны. Ана азыр мына кымыз боюнча бир тополдар жүгүрүп жүрөт го, алабыз деп 6% берип албайбыз деп ошо менен туруп калды. Бүгүнкү күндө кымыз мисалы үчүн бул чоң маселе. Баарга, сагада барыбызга тиешелүү маселе. Кыргыздын кымызы кандай эле? Азыр мына жолдун боюнда кымыз сата карачы, мына долондон түшө каршыда тиги барсаңар ошол жерде кымызды ачып жүрдү мен сатып. Туристтер келип кыргыздар бир байкуш турбайбы, ашаткын ичкен эл турбай деп атат. Сулайман Кайыров сүйлөп атат баягы телевизордон. Соңкөлгө барып 10 үйгө кирдим дейт. Бирөөнөн нормалдуу кымыз сатпадым дейт. Бар сатыкка даярдап коюптур, кымыз жок дейт. Кыргыздын кымызы турбай деп. Эми ардан алчы, Башкириядан келип кымызды бизге алып келип сатып атат. Башкириядан. Эми аны койдум, Белоруссия чыгарып алып келип атат кымызды бияка. Белорустар ким, кыргыздар ким кымызга? Ушул сыяктуу маселеге чыгап иштейли деген балдар бар экен. Көлдө, Нарында, Таласта бар экен, Ошто бар экен, мыкты жигиттер бар экен. Акчасы жок. Барса 6%, 6% актабайт экен өзүн. Ушундай маселелерди чечиш керек. Тиги вице-премьер болуп отуруп. Аны чечпесеңер бар маселе чечилбейт. Ушуну мен айтайын дегеним. Биз улут катары мойнубузга ала турган бир фактор бар да. Биз дыйканчылык маданияты.
багбанчылык маданиятын элге сиңирмейинче жылыш болбойт. Кредит алуу маданиятынан башташ керек. Жок. Адан катыш керек. Бери кара. Мынагы инновациялык деп атпайбы? Бизге технологиялык жаңыланууга өтпөсө, элдин канына сиңбесе, элдин өзүнүн жерге болгон мамилеси өзгөрбөсө, жылыш болбойт. Токтогулда бир жыйын өткөрдүк. Бир жигит 10 гектар жерге бак тиккен экен. Анан бир күн эрте барып, мен бүт айылдар өзгөрүштү, өйдө жактагы айылдарды кыдырып, талааларын кыдырып чыктым. Эртеси күнү аким бар, башкасы бар, жер бериңиз дейт да. Мен айттым, урматтуу Токтогулдук туугандар, курооңарды көрдүм, куурай өсүп атат. Үлүш жериңер бар экен, 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар куурай басып атат. А силер келип акимди жакадан аласыңар, мага жер бер деп. Жер акырында, жер реформанын маани маңызы, жер иштете билген кишилердин колуна өтүш керек. Ошондой жол менен бирлештирүү болуш керек. Анан кийин айылдагы Жер иштетилбей жүрбөйт беле. Карбасан, мен оюм түгөтөйүн. Айылда иш ордун түзүш үчүн элдин баардык Ош менен Бишкектин подвалына келип иш баштап алды мисалы. Эмне үчүн баягы таптакыр айыл чарба өндүрүшүнө жарабаган жерлерге айыл өкмөтүнүн демилгеси менен, жергиликтүү бийликтин демилгеси менен бирөө МТС курсун, бирөө стадион курсун менчик, бирөө тигүү фабрикасын курсун. Биз мына өндүрүштүн өзүн децентрализация кылышыбыз керек. Айыл чарба өндүрүшү менен алектенген кишилердин саны кескин кыскарат. Техниканын, автоматизациянын, санариптештирүүнүн жолу менен. Мына биз тамчы суга киргиздик эле. Мисалы үчүн, мына жүгөрү айдасак, чүйдө 1 гектарын бир жолу сугарыш үчүн 1,5 миң сом төлөп берсе элек. Тамчы сугат менен жокко чыгат. Билесиздерби? Ошон үчүн технологиялык жаңыланууга, жалпы биздин аң сезимибизди өзгөртүүгө, элдин арасында ошо айыл чарба өндүрүшү, агрардык саясаттын негизги мааниси, менимче министрликтин милдети ошо адамдарга кандай түшүндүрүү деген сөз менен колдонгум келбейт. Элдин баары түшүнүп турат. Элди туура жолго жетелөө милдети, ошону иш билгилик менен, кылдаттык менен түздөн түз жеткире билсек, ошондо бизде ийгилик эрчишти деп ойлойм. Жер ээсинин жерге ээлик укугун жоготпой туруп, ошол жерди натыйжалуу пайдаланышыбыз керек да. Анан бирок жер бардыгына тегиз тийди. Демократичный мындай относительно туура калыс бөлүшүлдү да. Бирок ошол жер иштеткен кишинин колуна тийген жок да. Жер менен такыр иши жок кишилерге тийди. Жерди азыр кандай десем, туура эмес пайдаланып, даже мазактап атабыз да жердичи. Туурабы? Жер жанагы жакшы иштеткен кишинин колуна өтүш кандай формада болуш керек? Жанагы сервисте ошол агроном түзүп берген эме менен ошол калган исполнительдер ошол технологический карта менен иштесе, ошон үчүн ошондой иш жүрөт. Бирок мен айыл өкмөтчүлүк башка ошол айыл өкмөт болуп иштеген убакта бир проблеманы өзүм казып чыккам да. Жана ортолорубузда чек болуп турат го. Несчастный 700 гектарда эки айылдын 34 гектар жер чек болуп жатыптыр да. Көрдүңүздөрбү? Эгер ошол жерди мындай бир технология менен иштетип, сеоборот менен иштетип турган болсо, ошонун баары иштейт. Ошол жердин ээлиги укугун жоготпой туруп, аларды жана акционер катары, доля катары киргизип туруп, өзүнүн башка жумушун кыла берсин, ошол эле кооперативден жумуш иштей берсин. Бирок тигил жерди бериши керек дагы, жердин каражатын чыгарып эме кылыш керек. Мисалы жанагы 30 жыл деген кооперативде кандай принцип менен кылдык? Эң биринчи форма сотрудничества. Жериңди арендага берип коюп жүрө берсең болот кооперативгечи. Акысын аласың, өзүң башка жумушун кыла бер. Экинчиси, ал жердин каражатын чыгарып, мисалы менкин бедайдагыла, же болбосо менкин картошкайдагыла деп картошкага жетерлик каражат чыгарса, ошол чыгарганынан дивиденд алат. Үчүнчүсү, өзүнүн кара күчү менен иштесе болот, техникасы менен кирип иштесе болот. Мисалы жаңы кооперативге мындай сразу эле чоң кредиттин деле кереги жок да. Эгерде жанагындай дорогой сугат системасы керек болбосо, албайт эле өзүнүн внутренний резерв менен иштеп кеткен мүмкүнчүлүк бар да. Анан дагы бир нерсе, мен категорически противмин жана майда чүйдө туугандыктар менен түзүлгөн кооперативге мен каршымын. Анткени
мен Япониядан историясын көргөм. Кооперативти аябай катуу мындай опекать этип туруп эме кылганда ар бир айылда 3 кооператив түзүлгөн экен. 5 жыл иштейт, анан эмнеге 3 управленец кармайбыз, эмне 3 бухгалтер кармайбыз деп тур, бир кооператив кылат. Андан кийин информационный технология өнүккөндөн кийин уже 3 айылга бир эле кооператив болуп калган да. Ошол кооперация жолунда жанагындай баягы эле чоң хозяйстволордун рамкасы менен болсо инфраструктура ошолорго байланган. Линия электропередачи, внутрихозяйственная дорога, арасынын система ошолорго байланган да. Силосная яма, животноводское помещение, зерна токтордун баары ошол жерге байланган. Ошолор туура иштейт эле да. Анан эгерде ошону ишке ашыра турган болсок, берки агрономдорго аз калды, мына аксакалдай болгон агрономдор аз, аябайчы. Действительно түшүн бере тургандар аз. Алардын ресурсун кенен пайдаланган мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Мен баягы швейцарский опытымды айтып кетейин. Бир офис менен 27 дочерний компаниясын тейлечүбүз. Жана технологический картасы, финансовый менеджмент эмелердин баардыгын эме кылчубуз. Вот азыр ошол ишти жасап кеткен мүмкүнчүлүк бар. Бир министрликтин астында ошол только кооператив менен иштейт турган, мисалы булар гос жагынан болот да, мындай производственный ишке кийлигише албайт департамент, бирок фоновый поддержка түзүп берилет. Законодательный, нормативный акттар менен алып берет, а производственный эме менен заниматься этет турган эме болуш керек. Законодательный бекитилген бир орган болуш керек. Кыргыз агро кооперация же болсо дагы бир нерсе деген. Могу жерде өзүбүз суроо коюп өзүбүз жооп бердик. Мынакей мисалы үчүн кооператив деген эмне? Жанагы жаңы технологияны колдоно алабы же колдоно албайбы? Жер туура эмес бөлүштүрүлүп калды эле, бирөө иштете алат, бирөө иштете албайт. Жердин тагдырына чечиш керек деген сөз. Мына туура айтып кетти. Адам баласы жер үлүшүн бөлүштүргөндө айыл чарбасында, айыл жеринде жашап аткан бирөө жерди иштете алганы болот, иштете албаганы болот. Бирок ошого жараша үлүштөн жерге болгон менчигесинен ажыратып коюш болбойт. Кооператив болсо, ошол кооперативге возможно ошол жер үлүшү менен да кириши мүмкүн. Же болбосо андай үлүш менен кирбесе, ошол жер үлүшүн арендага берип, ошондой доходта үй бүлөсүн багышы мүмкүн. Бул кооперативдин бир мааниси. Эми жаңы технология. Жаңы технология чын эле ал Карпак Асанович да айтып кетпеди, могу 1000 гектарды бир эле техник иштетип атат. Бүгүнкү күнү дүние жүзүндөгү айыл чарбасы менен иштеген техниканы карасаңыз, ал жерде адамдын эмгеги көрүнбөйт эле, техник иштеп атат. Бирок ошол жерде бир нерсени предполагать этет. Сөзсүз түрдө ошол техника иштей ала тургандай жердин көлөмү керек. 1 сотук жерге кантип иштейт, 10 сотукка кантип иштейт, 1 гектарга кантип. Ал эффективдүүлүгү дагы жакшы болбойт. Эч кандай мындай жакшы жыйынтык таап келбейт. Ошон үчүн бул жерде чогулуп, жерди да чогултуп, жанагындай иштей албаган кишилердин жерин давай арендага бар, бияка кой, жердин көлөмүн көбөйтөлү деп, анан кооператив ошондой жаңы технологияны алып келгенге болот. Бардык тарабынан бул жерде маселе. Эми кооператив дейбизби, акционердик коом дейбиз, бирок акционердик коом дегенде бул жерде жанагындай балекети бар. Ал жерде ким канча үлүш койсо ошого жараша добуш берип калат, чечим кабыл алып калат. А кооперативде үлүшүнө карабай бир киши, бир мүчө бир добуш кое деген жери бар. Ошон үчүн жанагы үлүшү кичинекей болсо дагы ошонун укугу корголуп турат да дайыма. Бул өтө көп айыл чарбасы өтө көп фактордон зависит этет да. Кооперация дагы ошо ирилештирүү дагы көп нерселерден. Ошол жерде менталитет, ошол жердеги элдин ынтымагы, ошол жердеги климат, ошол жердеги жер, ошол жердеги ар түрдүү айыл чарбасына көп нерсе таасир этет. А эми бул жерде мамлекеттин ролу кайсы? Бул жерде системный подход болуш керек да. Биз жалпылап ошонун баарын бириктиришибиз керек. Ошого биз даярбыз. Мына биз жана мен айттым го, жана жерин берип атабыз. Мына биз керек болсо жаңы жер өздөштүрүп, кап вложение кыла турган болсо, Абдулашим байке тиги акционерлерден да коркпошубуз керек. Эгерде жана мына 600 000 гектардан ашык жерди биз пресельный подписчадан которуп айыл чарба жерин айландырсак болот. Биринчи кезекте суу чыгаруу, ошол жерди ташын терип, ошол жерге бак өстүрүү, эми ушундай технологиялар менен.
Эми бул жерде жер ресурс бергенден башка жер, каражат, суу, биз технология, анан кадрына чейин мамлекет иштеши керек. Ошондой жеринде элден дагы ошондой инициатива болуш керек. Эч убакта биз бирөөнү заставить этип кооперативге бириктире албайбыз. Эгерде колхоз жаңы тарап атканда bir forma, bir mıyzamlı kabul alıp, akırındık menen atpustkayt etip, kayra ınışı nemek ötüp getsek bolmok. Biz anı hazır koya verip, anı al vakit ötüp ketti de, hazır Karpasanç ayılda 2-3 sloydagı ekonomikal ahval boyunca bölünüp kalgan. Asman menen jerde olup kalgan. Baylары var, жерде уже сатып алып, чоңоюп отуруп, уже байга айланган. Эми уурдап алганы да бар, тартып алганы да бар, өз эмгеги менен байыганы да бар. Аларды да кордобошубуз керек да биз. Анан ошолордун жанагында ар түрдүү настроение бар. Алар, конечно, биринчи кезекте жерди сатып алган кошулар аракет кылат. Алар күтүп турат, кимдин жери бошойт, ким сатып шаарга кетет. Ошондуктан мамлекет ушунун баарын тең сглаживать этип, биринчи кезекте жерде, айыл чарбасында жер рыногун кийиришибиз керек. Мына сиз жерди азыр банк албайт. Күрөк албайт. Мына сиз күйүп атпайсызбы? Мына ошону жөнгө салышыбыз керек. Жанагындай механизмин жөнгө салышыбыз керек. Биз ар түрдүү категорияга да жардам беришибиз керек. Чоң акционерлик коом болуп, өнөр жай, мисалы, Беларуста Карпасанч, мен изучать эткем. Мен көп бардым Беларусияга. Менден көп киши барган жок. Ал жерде ар бир ири өнөр жай ишканасына банкрот болуп тарап өлөйүн деп калган чарбанын баарын бекитип берген. Керек болсо фармакологический компанияга аптечный сеттерге чейин чарба бекиткен да, ошонун күчү менен капиталовложение менен алып чыккан. Ал жерде мыйзамда башкачараак. Анан жүрүп отуруп жана программага кирдик. Ошол системный подход, уюштуруу, кадр даярдоодон баштап, өндүрүштү буяка коелу, сатып алууга чейин. Мына биз Минэкономго өкмөттүн токтому менен поручать этилген, бирок булар аткарбай атат. Ушул кооперативтерди сиз айткан жана стратегический продуктлар, мына сиз абдан туура айттыңыз. Дан эгини, эт, жанагы кант, жанагы суу май, мисалы биз сырттан 80-90% ташып келебиз. Мына ушуларды сатып алып, бюджетке алып барса эле бир топ маселе чечилмек. Мына ошону биз жана сиз түзүп аткан кооперативге байласак, жана 200 гектар жерден эмне үчүн аны өндүрсө болот да. Туурабы, кандай дейсиз? Мисалы эт, ошол жерге мисалы Аскар Маткабычтын мясокомбинатында подключать этсе болот, система сепочкага. Бул эми аябай азыр эми бизде менчиктин бардык түрү бар. Мамлекет бир топ четте калып калган, кайра кириши керек. Анан обязательно, мына сиз туура айтып атасыз, администрирование кийиш керек. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт, муну ишке кийиришибиз керек. Ошондуктан муну дагы биз жанагы программа кайра иштелип чыгат, дагы стратегический документтер болот. Бул боюнча биз сиздердин сөзүңүздөрдүн баарын жетекчилик айтабыз. Бул жерден эми биздин министрликтин көз карашын айтып коюш керек. Бактергештин Демилгези кооперацияга абдан көңүл буруу. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз негизги кеп сөзүбүздү айттык деп ойлойм. Биз урматтуу элим, Кыргызстанда айыл чарба кооперативтерди түзүү зарылчылыгы жана анын келечеги максат жөнүндө кеп кылдык. Эгер кооператив түзүү керек болсо, анда бул келечектин иш экенин дагы билдик. Дайым Кыргызстандын келечеги үчүн кеп калабыз. Айыл чарбадагы Кыргызстандын эртеңки келечегине кызмат кылсын деген максат койдук. Кийинкиде көрүшкөнчө бар болуңуздар.